Жакшыбай Жороев асыл тукумдуу кой багып киреше табат. Фермер баккан малдары үчүн жылына 30 000 сомдой мамлекетке салык төлөйт. Ал өлкөдөгү жеке ишкерлерге министрлер кабинети жаңы жылдан кийин патент алуу системасын жоюуну колдоодо. Бирок бул ишкерлерге эң жөнөкөй гана жардам экенин айтып, мындан да чоң жардамдар көрүлүшү керек деген ойдо. Сөзсүз колдоо болбосо болот. Мына азыр Голландияда, Америкада эң жетишкен айыл чарбалардагы дотация менен жашап атат. Kolda ошол дата. Бизде ондойду билбейбиз да, биз келселе 6% чоңдор алып атат, биз окшогон самтырап кеч калдың, жабаса эмдиги жылыңда дейт, ушу менен дагы кетебиз. Биз дыйкан кыйналып калбайбыз. Уругун алсак, жерге жок, жерин алсак, дарыга тиги жерлер бүтүн дары сеппесе эгин болбойт. Ушуларга өтө муктажбыз. Биз ошо дарыдан, олордон дагы жеңилдетилгенби, же болсо шерге доставка кылып неме кылганбы, немелерди берсе дыйкандар көтөйөк. Дыйкандар бүтүн иштей турган дыйкан калды азыр. Министрлер кабинети сунуштап жаткан жаңы норма күчүнө кирсе, жылдык соода жүгүртүүсү 8 миллион сомго чейинки ишкерлер киреше салыгынан бошотулуп, патент албай калышат. Мунун алкагында чакан бизнестеги 90 000 ишкер киреше салыгынан бошотулушу күтүлүүдө. Деген менен мунун эки тарабы бар дегендер болууда. Эгерде ошол салык төлөөнү каржы маселесин толук камсыз кылабыз десе, бул туура. Бирок биздин ушундай азыркы учурдагы базар экономикасына киргенибизге канча жыл болсо дагы ошого үйрөнбөгөнүбүз бул туура эмес. Себеби патент болбосо башка ишкерлердин бардыгы салык төлөөдөн качып эле ар түрдүү нерселерде жашашы мүмкүн. Ал эми мунун жеңилдигине мен бул туура деп эсептейм. Бирок ошондо да мыйзам чегинде ар бир доход алган адам бюджетке салым кошууга керек, салым кошушу керек да. Эгер жеке ишкердин кирешеси 8 миллион сомдон ашып кетсе, салык кодексинин негизинде иш жүргүзүшү керек болот. Министрлер кабинетинин бул долбоорду киргизүүнүн башкы максаты соода алакасын контролдук кассалык машиналарга өткөрүү, салык маданиятын киргизүү болууда. Мыйзамдын жүрүшү мындай болот. Эгерде салык төлөөчү бул патенттен баш тартып ушул режимге кирүүнү кааласа, бул бизге келип арыз жазуу менен жүргүзүлөт дагы, жана ошол сөзсүз иштеген жерине ККМ онлайн аппаратын орнотот. ККМ онлайн аппаратындагы ар бир болгон соодасынын же көрсөткөн кызматынын чегин чыгарып, ошол онлайн ККМ иштеген үчүн биз онлайн маалымат алып турабыз. Канча кайсыл жерде соода болуп атат, же киреше кирип атат, ошонун негизинде келип салык кызматына отчетун тапшырат. Бирок биринчи жылы ошол тапшырган отчеттордун негизинде ККМ установка өзүнө орноткон үчүн, ошол режимге кирген үчүн салыктын түрүнө 0 деген пайыз менен биринчи жылы салыктан бошотулат. Жаңы норма күчүнө кирсе, чакан ишкерлер эмнелерге көңүл буруп, кандай иш алып баруусу зарыл болот. Тиешелүү кызмат ишкерлерге төмөнкү эскертүүлөрдү берди. Салыктардын өз убагында төлөнүүсүн камсыздоонун бирден бир жолу бул жана ККМ онлайн аппараттары орнотулган жайларда, мисалы чоң магазиндерге, заправкаларга бензин куюу мезгилинде же бир кызмат алуу мезгилинде сөзсүз товарды ККМ аппараттан чыккан жана биздин ошо QR коду бар чекти талап кылуусун суранат элем. Себеби ар бир чекти ошол ККМ онлайн аппаратынан чыккан чекти чыгаруу менен салык төлөөчүлөр ошол эле кезде салык кызматына маалыматын берип, ошол көрсөтүлгөн кызмат үчүн же сатылган товар үчүн сөзсүз салыгын төлөйт деген кепилдик турат анын артында. Бул система мөөнөтсүз негизде колдонулары айтылды. Ал эми дыйкан фермерлерди жер салыгынан бошотууга 3 жылдык мөөнөт берилет. Буга чейин салык кызматынын төрагасы түшпөй калган 3 миллиард сомдун орду салыктык жөнгө салуулардын негизинде толтуруларын билдирген. Айжамал Түгөлбай кызы, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.